Балыкчыдагы мөмө жемиштерди кайра иштетүү ишканасы күнүнө 8 тонна өрүктү элден алат. Бул мөмө жемиш өтө бышып кетип сатууга жарабай калгандары, жакшы баага сата албай калган жергиликтүү тургундар бул жерге келип тапшырып, кааласа акчасын, кааласа ишкана продукциясын алып кетүүдө. Албетте мөмө жемиштер таштандыга төгүлүп кеткиче бир аз акча алууда. Азыр ишкана Өзбекстандан келген буйрутманы аткарып жатат. Мындан сырткары жергиликтүү пансионаттарга, балдар лагерлерине шире чыгарып берүүдө. Бүт население в основном бизге өткөзүп атышат. Өрүктүн баасы 5 сомдон 8 сомго чейин. Население с удовольствием биздин продукцияны алып атат. Потому что срок годности 2 жыл, срок хранениясы. Анын үстүнө Өзбекстандагы бизге пюре өңдүү абрикосовый пюре заказ кылышкан. Азыркы учурда биз ошол Өзбекстандын заказын кылып жатабыз. Бизге азыр где-то 16 тоннадай уже элден алып, ошол өрүктү пюре кылдык, выпаривать этип бышырып. Дагы где-то бир 40 тоннадай өрүк алышыбыз керек дагы. Ишканага Тоң, Ысык көл райондору жана Балыкчы шаарынан сырыоо ташылат. Быйыл багбандардан жалпы 620 тонна өрүктү алып кайра иштетүү каралган. Буйрутмалар көбөйүп жаткандыктан быйыл дагы бир кошумча кичи заводду орнотуу белгиленүүдө. В основном продукция биздики Россия менен Казакстанга кетет. Күнүнө если алманы алсак, то суточная норма у нас где-то бир 6 тонна болот. Азыркы убакта пюре жасаганыбызга байланыштуу абрикосту выжимать этип 3-4 тонна чыгарабыз. Ишкана көп тармактуу болгондуктан быйылкы жылы июнь айында жаңы тегирменди дагы ишке киргизди. Жаңы линия суткасына 70 тоннадан азыктарын чыгарып, бардык тутум автоматташтырылган. Тоң, Ысык көл райондорундагы дыйкандар быйылкы өндүргөн буудайын алыска ташыбай бул жерге тапшырса болот. Азыркы тапта тегирмен сырттан ташылып келинген буудайдан ун чыгарууда. Жергиликтүү буудайлар жаңы чабылып, андан кийин ал өзүнүн технологиясы боюнча послеуборочный дозревание деген бир срок болуш керек. Ал өткөндөн биз сөзсүз түрдө жергиликтүү дыйкандардын дагы өнүмдөрүн сатып ала баштайбыз да. Ага уже даярдык бар, уже акча бөлүнгөн ага. Сатып ала башташты. Эми аны азыр пока иштете элекпиз, бирок иштетебиз Кудай буйрса. Жергиликтүү буудай менен сырттан келген буудайды аралаштырып, ошол негизи ошо пропорция түзүп туруп анан иштейбиз да. Жаңы тегирмендин ишке кириши менен жергиликтүү 16 адам туруктуу жумуш орду менен камсыз болду. Белгилей кетсек, ушул жылы жалпы Ысык көл облусу боюнча 10 ишкана ачылып, 200ге жакын адам туруктуу жумуш орду менен камсыз болгон. Эжер Мерисбек, Бакыт Шайымбетов, Асылбек Касенов, Ала Тоо 24, Ысык көл облусу.